Бир кезде күтүп отурган каармандарыбыздын жанына Адидас Айгүлдү алып келет. Анда Марат Айгүлдүн жанына келсе, анын акыбалы аябай эле оор болчу. Аны көргөн Турбо бир нерседен шек санап калды окшойт. Бул убакта майор Элдар жанагы окуя болгон жерге келип, ал жерде бир аял көбөлүккө чыгып Волга жөнүндө айтканын угуп, ал жерде өлүп жаткан Жолтыйды көрөт. Марат Айгүлдү үйүнө жеткирсе, Айгүлдүн апасы Маратты сен бу жерден чогулгун деп эле коолап жиберет. Андан соң Марат менен Адидас ооруканага келип Наташага жолугуп, башка дарыгерлер бош эмес болгондуктан Наташа Мараттын кулагын дарылап берет. Андан соң Вова Наташаны кучактаса, ал унчукпай эле кучактата баштайт. Сыягы кызда дагы Адидаска карата бир аз сезим пайда боло баштаган окшойт. Бул убакта тартип сактоочулар келип Айгүлдүн эмне болгонун сураса, ал кыйлап бирок эч нерсени айтпай. Жумуштан келген Айгүлдүн атасы тартип сактоочуга биз эч кандай арыз жазбайбыз, сиз бара берсеңиз болот деп эле кетирип жиберет. Сыягы алар кызы менен болгон окуяны кошуналарына угузгусу келген жок окшойт. Кечинде үйүнө келген эки каарманыбыз сүйлөшө баштайт. Көрсө пацандардын тартиби боюнча бузулган кыз менен жүргөн баланы чушпанга айлантышып, өздөрүнүн катарынан чыгарып салат экен. Ошондуктан Вова Маратка эскерте баштайт. Эгер балдар Айгүлгө эмне болгонун билип калса, мен сага жардам бере албаймын десе, Марат эмне кылышын билбей эле жатып алат. Бул убакта майор Элдар кол астындагыларга Домбыта жана Универсам аймагын жалпы текшерип чыккыла деген буйругун берип жаткан. Эртеси Марат Айгүлгө келип анын эшикке чыгышын суранып, Айгүл такыр чыкпай койсо, Марат ага сүйлөп, сен чыныңды айтчы, негизи ал жакта эчтеке болгон жокпу десе, Айгүл көп ойлонуп, көзүнөн жаш тегеренип, чындыгында эчтеке болгон жок деп коет. Анда Марат сүйүнүп кетип эле, эртең кечинде экөөбүз дискотекада жолугабыз деп эле кетип бара жатса, Айгүлдүн атасы келип калып, Мараттын кесилген кулагын кармап бурай баштаса, аны бастырып туруп качып кетип калат. Универсамдын баардык поколениясын чогулткан Адидас алардын алдына чыгып сөзүн баштады. Кече бизди чакырган домбыталыктар бир экөөбүз келебиз деп эле баардыгы топтолуп келип алышыптыр. Бизди кыйла эле төпөштөп салышты. Бирок биз домбытаны тамыры менен жок кылып салдык деп жатса, Марат ал жердеги сабурушкага кечиип келип, Адидастан муштумду жеп унчукпай эле туруп калат. Анда жини келген Адидас, силер өзүңчө эле чыргап жүрөсүңөр. Бирок чындыгында талпага талпа мушташсак алсыз болуп каласыңар. Ошондуктан бүгүндөн баштап машыгабыз деп балдардын баардыгын ырдатып эле чекеден чурката баштады. Алар машыгып бири-бири менен беттешип жатканда биз бул тасма болгон окуядан алынганын түшүнөбүз. Анткени балдарды биринин артынан бирин көрсөтүп, чыныгы жашоодо алар канча жашта, кайсы жерде өлгөндүгү жөнүндө маалымат берет. Көрсө бул универсамдын балдарынын көпчүлүгү атылып өлтүрүлгөн экен. Ошентип Наташа менен киного жөнөп жаткан Адидас ага жолугуп, алардан алыс эмес жерде чушпанды пацандар тырыштырып жатса, Вова Наташанын көзүнчө аралашпай коет. Анда Наташанын жини келип, сен эмнеге мындай кылдың, сен турушуң менен коркок турбайсыңбы деп эле кайрадан кирип кетип калды. Бул убакта Андрей менен Элдар жындыгына келишкен эле. Анткени Андрейдин суранычы боюнча Элдар ал жерден Светлананы алып чыгыш керек болот. Убакыт өткөн сайын Андрейдин байкашынча анын апасын дарылабай эле кайрадан жиндиге айланта башташкан окшойт. Ошентип Элдар өзүнүн ыкмаларын колдонуп Светлананы үйүнө алып келип, кечинде Вова жанагы чушпанды Наташа жашаган жерге алып келип, Наташа терезесин ачса, ал бала баардык нерсени айтып берет. Менден алган акчаларынын баардыгын кайтарып беришти. Бул Вова Адидас өтө жакшы бала экен жана эр жүрөк экен, аны кечирип коюңуз десе, Наташа макулдугун берип, Адидас Наташаны бүгүн дискотека болот деп эле ошол жака ээрчитип кетет. Бул убакта Элдар дагы деле Андрейдин үйүндө болчу. Ал кол астында алар менен байланышып сүйлөшүп жатса, аны Андрей угуп калып, дароо эле сөз Вова Адидас жөнүндө болуп жатканын түшүнүп калды окшойт. Айгүл бир кезде атасына келип, мен эшикке чыгып таштандыны төгүп келейинчи деп эле сурана баштайт. Көрсө атасы үйүнүн эшигин бекитип кызын эч жакка чыгарбай жаткан экен. Бирок Айгүлдүн ою такыр башкада болчу. Аны буга чейин Марат чакыргандыктан ал таштанды төгүмүш болуп эле качып кетип калат. Ошентип Маратка келип экөө дискотекага кирип, бирок Айгүл өзүн аябай эле жаман сезип жатты. Сыягы аны чындап эле зордуктап койгон окшойт. Бир кезде Андрей дискотекага Вованын жанына келип, сага издөө салып жатышыптыр, сен биз чогулган жерге дагы үйүңө дагы барбашың керек, ал жактан сени күтүп турушат десе, Вова ойлонуп калды окшойт. Биз бул убакта Айгүл өзүн аябай эле жаман сезип, аны балдар деле кыздар деле чекеден карап жатканын байкайбыз. Көрсө Турбо Домбытанын балдарынан эмне болгондугун ачыгын сурап, Айгүлдүн кыз эмес экени элге тарап кеткен экен. Анда өзүн жаман сезген Айгүл ал жерден качканга аракет кылса, Марат анын артынан жетпей калып, Маратты Вова кармап алат дагы анын артынан чуркабаганын, мен сага бир жолу эскерттим, сенин чушпан болуп калышыңды каалабаймын, башка эскертпеймин деп эле коркутуп коет. Кечинде Марат үйүнө келсе, ал жерге тартип сактоочулар топтолуп, Адидасты адам өлтүрүүгө шектүү катары эсептешип, ал жерден тапанча издеп жатышкан экен. Элдар алардын үйүн көрүп, силер аябай эле бай адам экенсиңер, ушундай барчылыкта жашап деле кылмышкер болгонуна таң каласың, силер бизге көп эле капа боло бербегиле, биздин ишибиз ушул деп эле издөөсүн уланта берет. Көрсө бул убакта Андрей үйүнө келип эле Наташанын жатаканасына барган экен. Ал гитара менен Афганистандагы өлгөн жоокерлер жөнүндө ырдап берсе, Наташа аябай эле ыйлап жиберет. Көрсө анын дагы бир тууган агасы жакында эле өтүп кеткен экен. Бул убакта үйүнө келген Андрей менен Элдар сүйлөшүп олтуруп калып, Элдар Андрейге сөз сүйлөп, силер бир канча убакыт мурда Кирилл деген баланы чушпанга чыгарып салдыңар эле. Ошонун айтымы боюнча
Вова үйүнө ар дайым кайтып келчү. Эми биз издөө салып аны издесек үйүнө такыр эле келбей жатат. Сага теги ишенсе болобу десе эле Андрейдин жинигели үйүнөн чыгып кетип, Иринага барса ал дагы жанагы музыкант досу менен жүрүптүр. Анда Андрей ал жерден кетет дагы аргасы кеткенден жанагы универсамдын балдары топтолуп жүргөн жерге барып эле жатып алат. Марат болсо Айгүлдөн дагы деле баш тартпай ага жолукканга аракет кылып, бирок Айгүлдү жада калса мектепке дагы атасы алып барып алып келип жаткан. Бирок Айгүл уялганынан мектепке дагы кире албай кайрадан эле үйүнө барып, аны көргөн апасы тамак куюп берсе Айгүл жебей койсо тамагын ажатканага төгүп салат. Бул кылыгы менен апасы да кызын жек көргөндүгүн билгизип жатты окшойт. Биз мындан соң Айгүлдүн бул нерселердин баардыгына чыдай албай терезе жакка секиргени кетип жатканын көрөбүз. Эртең менен Наташанын жатаканасына Вовага жолуккан Андрей келип калган болот. Көрсө Айгүл терезеден секирип эле өлүп калыптыр. Муну уккан Вова Маратка кандай айтышын билбей аны сабактан жооп сурап алып чыгып кетип, шаардын четиндеги көрүстөндөрдүн бирине барып Маратка өлүм тууралуу айтып бере баштайт. Анан дагы разъездеги бир баланын көмүлүп жаткан жерин көрсөтүп, ошон үчүн алып эли деп эле Адидас өзү дагы ичип инисин дагы мас кыла баштады окшойт. Бул убакта Андрей балдар менен келип жанагы Иринанын музыкант досун сабай башташат. Көрсө ал буга чейин Иринанын үйүнө келгенде Андрейди ал бала коюп жиберген экен. Анда Андрей музыканттын чачын кыркып, мындан кийин Иринанын жанынан көрсөм жумурткаларыңды кесип салам деп эле кетип калат. Адидас Маратты үйүнүн жанына алып келип, мындан ары өзүң кет деп айтып, ал кетип бара жаткан кезде Айгүл өлүп калыптыр деп кыйкырып жиберет. Бирок бул нерсени Марат укпай деле калды окшойт. Ошентип кечинде каарманыбыз кайрадан Наташанын жатаканасына келсе, Наташа чуркап чыгып эле бул жерде сени тартип сактоочулар издеп жатат десе, Вова аны алып эле тескери карап эле башка жака кетип калышты. Наташа Вовадан сен теги эмне кылып койдуң эле, сени тартип сактоочулар эмнеге издеп жүрөт? Баары жакшы элеби десе, Вова бардык чындыкты айтпай, мен бир кызды куткарып калганмын. Аны уурдап кетишкен болчу. Ошол маселе боюнча издеп жүрүшөт. Ошондуктан үйүмө барбай жатамын. Менин бара турган жагым жок десе, Наташа сөз баштап, менин Нина деген эжем бар. Анын жакында эле баласы өтүп үйүндө жалгыз калды. Жакында тажиясы дагы болмок. Кааласаң ошол жака барып келели. Сен ошол жакта жашап тур деп эле эки каарманыбыз жанагы Нина деген эженин үйүнө барган кезде, анын өлгөн баласы буга чейин Вова өлтүрүп койгон Жолтый экен. Муну көргөн Вова эмне кылышын билбей эле олтуруп калды окшойт. Бир кезде ал жерге адамдар чогулуп Жолтыйдын көмүү аземине дагы катышып калат. Марат эртеси күнү мектепке келсе, класстагылардын баардыгы кайгылуу олтуруп, мугалими болсо ыйлап алыптыр. Анда Марат теги эмне болуп жатат деп эле алдыңкы баладан сураса, ал Айгүлдүн өлгөнүн жөнүндө айтып, Марат эч нерсени түшүнбөй эле чуркап эле Айгүлдүн үйүнө барды. Бир күнү Андрей үйүнө келсе, апасы кичинекей карындашы Юляны жоготуп жибериптир. Сыягы апасы чындап эле бир аз келесоораак болуп, азыр кылган нерсесин азыр унутуп калып жаткан болот. Жолтыйдын тажиясына катышып жүргөн Адидасты анын балдарынын бири таанып калып, аны менен мушташып эле Жолтыйды ушул өлтүргөн деп эле кыйкыра баштайт. Бир кезде Наташа каарманыбыздын жанына келип, анын сөздөрү чынбы деп сураса, мен жанагы айткан кызды ушул Жолтый уурдап кеткен болчу деп айтып берет. Анда Наташа уккан кулагына ишенбей, ал жерде Вованын колунан чыгып эле качып кетти. Андрей карындашынын жоголгону тууралуу Иринага келип айтып берип жатса, Иринанын шериги ал жерге жиндикананын дарыгерлерин чакырып коюптур. Анткени Андрейдин апасынан бүгүн канчан жүгөн экенин сураса дагы айтып бере албай коет. Ошентип Андрейдин каршы болгонуна карабай Светлананы кайрадан жиндиканага алып кетишип, Андрей карындашынын жоголуп кеткендигин универсамдын балдарына кабар бергендиктен Турбо аны издеп жүрүп эле бир жерден таап алат да үйүнө жеткирип берет. Карындашын көргөн Андрей Турбого аябай эле ыраазы болуп, Турбо Андрейге карындашыңды жакшы карап, болбосо менден бир көргүлүктү көрөсүн деп эле ал жерден кетти. Бир күнү универсамдын ар бир поколениясынын паровоздору каарманыбыз Адидаска келип, биз сага колдон келишинче акча топтоп келдик. Эми мындан ары кандай кылабыз десе, Вова эмне дешин билбей, биз бир нерсени туура эмес кылып жатат окшойбуз. Жашоону өзгөртпөсөк болбойт. Мен эми силер менен коштошом, бул жактан башка жака кетемин. Азырынча силердин башчыңар Зима болот. Кийинчерээк башчыны шайлап өзүңөр чечип аласыңар. Кантсе дагы көчөнү силерге калтырдым деп эле балдар менен коштошуп кетип калды. Андрей карындашына китеп окуганды үйрөтүп олтурса, ал жерге тартип сактоочулар келип калды. Анткени анын апасы жиндиканага жатып калгандыктан үйдө чоң киши жок болуп, экөөнү тең балдар үйүнө алып кетмек болушат. Бирок Андрей бул нерсеге даяр эмес болчу. Ошондуктан ал карындашын кошо алып качайын десе, карындашын бербей Андрей өзү качып кетип, кышында кийими жок универсамдын балдары топтолгон жерге барат. Ал болгон нерсенин баардыгын түшүндүрүп берсе, Зима балдарына буйрук берип, анын үстүнө кийим беришип, азырынча биз машыккан жерде жашап турасың, анан бир нерсеси билинер деп айтат. Бул убакта Марат ал жерге келсе эле Турбонун жини келе баштады. Сен бузулган кызыңды дискотекага алып келип алып, аны менен бийлеп жүрөсүң. Биздин тартипти билесиң да. Андайлар менен жүргөндү биз катарыбыздан чыгарышыбыз керек десе, Зима бул нерсени кылгысы келбей, Турбо болбой эле өзүнүн сөзүнөн кайтпай койду. Анда Марат Турбонун жанына келип, макул, билгениңди кыл. Мага эми айырмасы жок десе, Турбо аны уура баштаган кезде алыстан эле бирөө ышкырык менен ал жака чуркап келип, универсамдын балдарынын баардыгы ал жерден качып кетип калат.
Бул көрсө жанагы ушундай уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүп жүргөн элдик кошунунан түзүлгөн уюмдун башчысы экен. Марат ага мени дагы эми бандадан чыгарып жиберишти. Мен дагы чушпан болуп калдым десе, жанагы адам аны өзү менен ээрчитип бир бөлмөгө алып барып, ал жерде буга чейин ушинтип бандада жүрүп анан катардан чыгып калган балдардын тобу бар экенин көрсөтөт. Ал Маратка дагы жумуш сунуштап, сен кааласаң биз менен бол, кааласаң кайрадан көчөгө чыксаң болот. Бирок биз менен болгонуң өзүңө деле туура десе, Марат жини келип эле ал жерден кетип калды. Биз бир аздан соң ал адам менен Мараттын Элдардын алдында отурганын көрөбүз. Анда Марат Айгүлдүн эмнеге өзүн өзү өлтүрүп алганын себебин айтып берет. Элдар аны ким зордуктаганын билесиңби десе, Марат мен анын атын так билбеймин, бирок аны Колик деп коюшат деп айтат. Элдар Мараттын жанына акырын келип, эми сен жакшы бала экенсиң, сүйгөн кызың үчүн адилеттүүлүккө жеткенге аракет кылып жатасың, мен сага жардам беремин, сен дагы мага жардам бер, тапанча негизи өзү каякта деп эле сурай баштайт. Биз эртеси күнү жана универсамдын чогулган жерине Мараттын келе жатканын көрөбүз. Ал Турбого кыйкырып эле, мен сен менен бири-бирге беттешке түшкөнгө келдим, кыйын болсоң чык бул жака десе, Турбо мен чушпан менен мушташпаймын деп, Марат болбой эле ага кол салып мушташа баштаган кезде эле ал жерге тартип сактоочулар келип калды. Сыягы Марат башынан эле Элдар менен ушундай кылабыз деп сүйлөшүшкөн окшойт. Анда банданын башчысы ким десе, Марат Турбону көрсөтүп, Турбону ордунан тургузса эле жанагы тапанчанын чөнтөгүнөн түшүп калат. Ошентип ал жерден универсамдын балдарын Андрейди кошуп эле тартип сактоочулар алып кете башташты.